Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, биздин катталуучуларыбыздын баардыгына ысык салам айтам. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүн сиздер менен биз балдардын, өспүрүмдөрдүн тынчын алган, бетке чыккан безеткилер жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Албетте бул теманын тегерегинде биз врач-косметолог, пластический хирург Мерим Давлетова менен сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиз Давлетованын клиникасы бар деп угуп жүргөн болсоңуз, мына дал ушул клиниканын негиздөөчүсү таланттуу айым биздин төрүбүздө. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мерим айым, сиз менен көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кандайсыз, ден соолугуңуз? Шүгүр. Жакында чет жакка чыгып окуп келдиңиз окшойт, Жакында 2000 эң акыркы ушу коронавируска чейин 2019 Европадан барып окуп келдим. 2019-2021 жыл 2019 экен. Жакшы. Негизи ушул байма-бай чыгып, өзүңүздүн билимиңизди кеңейтип, жаңы нерселерди алып келип турасыз, бул жагынан. Бул нерсе үчүн албетте ыраазычылык айтабыз, анткени аял затынын сулуулугу үчүн кам көргөндөн өткөн эмне бар, жакшы. Бүгүн биз сиз менен ушул өспүрүм учурда безеткилер чыгат эмеспи? Анан көбүнчө эчтеке болбойт, переходной возраст, эчтеке болбойт деп коет го. Мына ушул безеткилер жөнүндө сөз кылалы деп турабыз да. Эмне себептен безеткилер чыгат алгач? Өспүрүм куракта башталат. Ушул жөнүндө бир аз маек кылып берсеңиз. 12, кээ бирөөнүкү 14 жаштан баштап кыздардыкы этеккири келип баштаганда, балдардыкы деле ушул убакыт жаш жөн эле стек эле кыздан уже чоң болуп баштаганда гормондорун ойгонуп баштайт да. Ошол прогестерон, пролактин, тестостерон, ошол гормондордун негизинде алар келет дагы бир гана ушул развитие по женскому, по мужскому типу деп коет. Айым, мырза катары ошол чоң болуп өсүп баштаганда ошол эле гормондор беттеги сально-потовый железа деп коет. Беттеги май безеткилерин, май бездерин көбүрөөк иштетип баштайт, стимулировать этип баштайт. Ошонун негизинде чекеде, мурунда, ийекте, далыда, артта безеткилер чыгып баштайт да. Бул ушу өспүрүм курактагы безеткилер. Анан ушул жерден сурагым келип атат да, баягы эчтеке болбойт, бул возрастына өзү кетет деп тийбей койгон нормалдуубу бул? Жеңил формалары нормалдуу да, өтүп кетиши мүмкүн, жеңил, эгер алардын ата энесинде безетке оорусу жок болсо. Азыркы убакта ушул гормон тамагыбыздагы гормон менен кошулган болгондуктан, өзүбүздүн атмосферабызда кир болгондуктан, тилекке каршы ошол илгерки өзү менен өтүп кетчү оорулар азыр өрчүп кетип атат да. Айыкпастан кайра андан да жаман оорулар болуп атат. Ошолордун ичинен эгер баланын бетинде вульгарный шаровидный угрь деп коет, чоң болгон, чоң кезинде азыр деле байке эжелерди көрсө болот, беттерин баары тең оюк болуп калган да, мимикасы даже өзгөрүлүп калат. Бул бир гана эстетикалык жактан бир жабыркабастан көздүн тегерегинде же мурдун тегерегинде чоң артериялар бар. Ошону сыкканда мээге тээп кетип, бул жаман дагы ооруларга алып келиши мүмкүн да, сепсис да болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен ата энелер балдарын ушул көйгөй менен жападан жалгыз калтырып койбостон, врач-дерматологко же косметологко алып келсе. Бирок алып барганда косметолог салон красоты дагы эмес, же жөн эле бир офисте отурган бир айлык курсту окуп алган кыздарга эмес, анткени ошолордон кийин жаман атка конуп калып атат да, врач, дерматолог, косметологдор. Анткени алар туура эмес дарылап койгондончу. Барганда дагы алдын ала ошонун кандай жыйынтыктары болуп атат, ошолорду карап койсо деп айтмакчымын. Анткени бул көптөр, мен өзүм жабыркаганда сен ички органың ооруйт, бооруң ооруйт, өтүң ооруйт, анан каның таза эмес, ошондон чыгып атат деп эле көп дарылар берет да. Бул ооруда андай дарылардын кереги жок экен. Жеке менин тажрыйбамда мен Израилге барып, ошол ыкмаларды дарылоонун жаңы дүйнө жүзү колдонгон дарылоону алып келдим. Андан 3 эле процедурадан 2 жылдык угрлер жакшы болуп кетет да. 3 процедурадан 9 күндө же 7 күндө бет жакшы болуп калат. Ошолор. Рахмат. Анан көбүнчө баягы безетки чыга баштаганда күзгүн маңдайына туруп алып сыгып, тим эле түбүнө чейин сыгыш керек деп, тамырын чыгарыш керек деп сыгышат эмеспи? Ушу безеткени тийиш керекпи, тийбеш керекпи? Сыкса кантип аны обработка кылыш керек? Сыкпаш керек. Жанагында айтып кеткендей, ушул артериялардын жанынан сыкканда көптөгөн артериялар мээге
кетет да. Анан эгер сиз сыкканда ошону ириң мээңизге кетип калса, ал ошо сепсис болуп, менингит сыяктуу болуп кетет дагы. Анан ал өтө кооптуу да. Андайлар деле случайлар өтө көп болот. Шишип кеткенче колуңуз кийирби, тазабы, сыгып аткан нерсеңиз ийне кандай, ошол өзүнөн инфицирование болбойбу? Клиникага келгенде көпчүлүктүн беттерин сыкпастан башка дарылар менен дарылап кургатып алышың керек да. Турган ачык турган, кээ бир ириңдерди батыраак алышың керек, тескеринче ал ириң кислота сыяктуу пиодермия деп коет. Ошол ириң терини жеп оюк кылып салбагангачы. Көптөр жүрө берип териси 13-14 жашта жаңы эле чыгып калып аткан безеткени бир эле тазалап, жакшы крем сүркөп койсоң болду, кетип калат. Ал болсо көпкө чейин тарап кетип, ошол лимфа системабызга, териге сиңип калгандан кийин аны кетириш да оор болот да. Ошондуктан канча эртерээк келип кайрылып койсо, ошончо жакшы болот. Дагы менде суроо бар, ошол өспүрүмдөрдөн сурап калдым да. Бетиңерге безетке чыкканда эмне кыласыңар десек, жана бальзам менен күйгүзүп коебу, сыгып туруп медицинский спирт тамызып коем, анан токтоп калат, же болбосо кандайдыр бир кремдерди сүйкөп коем дейт да. Ошол безетке чыгып аткан учурда гормондор өзгөрүп атат деп жөн эле таштап коюп мындай кадыресип көргөн бул нормалдуубу, эгерде жанагындай жеңил түрү чыга турган болсочу, же кайсы гормон көп болуп атат, эмнеден улам мынчалык безетке чыгып атат деп бир тапшырыш керекпи анализ? Өспүрүм убакта гормондор норма түрүндө кичине чоңураак болуш керек. Анткени силердин ошо айтып кеткендей эле мырза анан айымдардын экөөнүкү эки башка чоңоюш үчүн да, организм үчүн. Анан аны текшерип көрүш керек, бирок ал клиникага келип врач өзү текшериш керек да, силерди жибериш керек. Болгон гормондорго текшерилгенде деле жыйынтыгын таппайсыздар. Бул биринчи. Экинчи, калтырып койсо болобу же кандай болобу, ар бир случайда ар башкача болот да. Ошон үчүн сизге тактаана бир гана дарыгер, дерматолог жооп бере алат ал суроого. Үчүнчүдөн сыгып, анан спирт менен тийгизип койгондо, сыккан жериңиз кайра инфекция болсо, ал жаман. Спирт менен күйгүзгөндө спирт менен бетти сүртпөш керек. Эмнеге? Ал терини күйгүзүп салат да. Анан жана угриден кийин, безеткелерден кийин чоң кара так болуп калган постапенчическая гиперпигментация деп коет. Ошол кетириш оор болуп калат да анычы. Жана жогоруда сиз айта кетпедиңизби, Израилден окуп келип деп. Ошондо ошол безеткилерди дарылоо боюнчачы негизи бизге кайсы ыкмалар колдонулуп келген? Сиз барганда кандай ыкманы үйрөнүп келдиңиз? Канчалык деңгээлде ал эффективдүү экенин ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Мен эми Израилге чейин дерматовенералык кожвен диспансерде иштеп жүрүп, дарылар менен дарылайт да. Ал деле туура эмес. Бир гана нерсе, Израилде тери менен тыгыз иштейт экенсиң да. Антибиотик азыраак колдонулат экен Израилде. Бул ал жерде ошол териңдин сально-потовый железаларың көп иштегени ошону азыраак иштетип коет. Стабилизация функция сально-потовых желез деп коет. Ошолорду туура азыраак иштетип, кожаны нормалдуу түргө дарыларсыз натуралдуу нерселер менен эч кандай башка органдарга залакасын тийгизбей алып келген жакшы экен. Өзүмдүкүнө келгенде меники S-образный желчный пузырь деп, ошондон холецистит деп, анан ошол холециститти дарылай берген да. Ал холецистит болсо, холециститтин жок экен, S-образный тубаса болуптур. Ал эчтеке болбойт экен. Азыр ошол эле дары менен дарыланган боюнча бир 2 айда, 3 айда бир бетимди балким тазалатып коем. Ошол эле мага жетиштүү болду да. Бул болгон тамакты жей берем. Эмнеге? Анткени мурда болсо көптөгөн өзүмдө чектөөлөр болчу да. Бул майлуу жегим болбойт, анан ачуу, анан таттуу депчи. Эми килограммдап, тонналап жебейм аларды, бирок аз өлчөм менен жегенде бетим эч кандай эч нерсе чыкпай калды. Ошондуктан сиз ошол сиздин териңиз менен көйгөйүңүздү туура өзүңүз кармап алсаңар, бир карап, анан көп нерсени жей берсеңиздер эле болот. Териңиз уже жакшы болуп калгандан кийинчи. Мен ошол кийинки тамактануу жөнүндө сөз кылайын дегем да. Ошол өспүрүмдөрдүн көбүндө сүт ичип койсом, таттуу жеп койсом чыгып кетет дейт. Демек өспүрүм учурда деле ошол тамакты канчалык бир деңгээлде бир аз чектеп, мүнөздөп жеген туура болот. Сөзсүз түрдө. Өзгөчө бул тери эмнеден бузулат? Газированный суусундуктардан. Бул эң жаман ошол. Майонез көп бузат бетти, терини. Майлуу тамактан да бетке жана жыр эбектери чыгып,
организм өзү деген жана айтып кеткенде май түтүкчөлөрү, сальный подожелезалар өзүлөрү ашыкча иштеп атса, сиз организмге дополнительно кошумча майларды жесеңиздер, анан баардыгы чыгат да бетиңе. Лактоза өзгөчө, бул сүт ичкенде дагы кишечник, биздин ич агарындарыбыз раздражение болот экен дагы сезгенип, анан ошондон дагы бетке кызылдар чыгат да. Ошондуктан кимдин бетинде безеттилер бар, переносимость на лактозу деген тест бар, ошол эркинде текшерип көрүш керек. Биз келгенде текшеребиз. Көбүнчө эсе тери оорусу болгондо, теги бир гана безетки эмес, бул аллергия боло бергендердики, экземасы барлардык, ошо непереносимость лактоза да болот да, ошол бирден бир чоң себеби болот. Биздин карамагыбыздагы убакыт соңуна чыгып калды. Мээрим Давлетова клиникасынын негиздөөчүсү, пластический хирург, косметолог, врач Мээрим Давлетова биздин төрүбүздө болду. Кийинки уктурууларды, кийинки көрсөтүүлөрдү унутпай көрүңүздөр, анткени биз беттеги тактар, бет тешигинин чоңоюп кетиши, майлуу, кургак терилер, мына ошол тууралуу сөз кылабыз, алыстабаңыздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.